Элвира айым, ушул канчалык туура, мисалы эми сизде мына ишкерлик менен алектенген киши катары айтсаңыз, ушу шаарга жол салуу жеке курулуш компанияларына жүктөлүп атыптыр да, ошолор ортодон акча чыгарып, канча миллион сомго. Мен буга чейин белгилеп кетпедим. Эгерде бюджеттен мамлекеттик кызматта иштеген адам урдаса 10 эсе бюджетке төгөт деген сөз по факту деген 900 миллион урдалган бюджетке 25 миллион төгүлүп, ошол эле учурда жеке компаниялар чакырган, менимче бул туура эмес болуп калат да. Анткени деген именно мамлекетти тоноп, мамлекеттин каражаттарын туура эмес. Мына биякта Талант мырза аябай туура сөздөрдү айтты да. Үнөмдүү жолдорун айтты, текшерүү жолдорун айтты. Жада калса жогорку кеңештин депутаттары аралашып, ошо эксперттерди чакырып туруп текшерели деп. Мен буга сөзсүз түрдө мен ойлойм, жогорку кеңештеги именно тиешелүү тармактагы шаардын депутаттары сизди колдойт болуш керек. Бирок горкул кеңештин, шаардык кеңештин өзүнүн депутаттары бар да. Буну көзөмөлдөй турган. Эмнеге алар көзөмөлгө албай атат? Шаардык кеңештин депутаттарынын абалы дагы өтө мындай кыйын абал да. Анткени алардын укуктары бир топ кыскарып, атургай бюджетти дагы мэр өзү. Бүгүнкү кезде Бишкек шаарынын 45 депутаты бар. 45 депутатынын мен эл кыдырып жүрөм да шаарда, мисалы 45 депутаттын 10 чактысын эл тааныйт да. Калгандарын эл тааныбайт. Бул бирок деген бияктагы көзөмөлгө ала турган маселелерди ошол шаардык кеңеш депутаттары кандай аткарганына буга да эл баа бериш керек деп ойлойм да. Анан бунун баары келип эмнеге такалат? Шайлоо учурунда элибиз шайлоого барбайт. Шайлоо учурунда тандаган депутаттарын тааныбайт, анан жердешчилик, анан тууганчылык, анан дагы бир нерселер көтөрүлүп чыкканда аягында деген иштебеген депутат болуп калса, эл ошол чогулуп келип туруп, эл деген эртеси күнү эртеңки шайлоодо кайра келип туруп, эмнеге депутаттар келбейт, иштебейт деген маселеге такалат. Бул саясий жагы да. Негизинен деген мен ойлойм, мына бүгүнкү айтылып кеткен маселеде деген мамлекеттин өзүнө бөлүнгөн каражаттарды кантип үнөмдөп жатат, кантип сарпталып жатат, анан тонолуп жаткан учурларда эмнеге бул адамдар бюджетке ошону билбейм, каржы жагынан болобу же спонсор болуп туруп ушул жолдорду кайра жасап беришеби? Ошол жолдордун мен ойлойм УКМКга мен ишенем, мен катты да жөнөтүп, ушул маселени деген аягына чейин көзөмөлгө алышат болуш керек деп мындай үмүтүм чоң болуп атат да. Рахмат. Бирок жеке компанияларга мамлекеттин мындай күнөөлөрүн жеке компанияларга илген канчалык туура, мен ойлойм бул жагын деген мамлекет ойлонуш керек да, өкмөттөр.